Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 10 бөлүм. Арсарда болгон демин чогултуп, эртең Капаровичке барууга белсенди. Жүрөгү туйлап, эркине баш ийбей тынч албайт. Чорт кыялым кармап кетип, аны менен андан жаман уруша кетпесем болду эми деп ойлойт. Жок, антүүгө болбойт. Мен биринчи иретте балдарымдын тагдырын ойлошум керек. Соня туура айтат. Балдарым үчүн башымды курмандыкка чала албасам, мен аларга эне болуп деле жыргатпайм. Эми мага кайра тартууга болбойт. Андан көрө жакшылап даярданайын. Эми мага анын айтканынын баарына көнүүгө туура келет. Арсар диванга отура калып балдарын чакырды. Амантай, Эсентай, бери келгилечи. Чурулда ойноп аткан балдар оюнун токтотуп апасын карап калышты. Келгилечи бери. Арсар балдарга колун сунду. Экөө апасынын жанына келип, дагы эле эч нерсеге түшүнбөй жалдырай карап туруп калышты. Арсар экөөнү кучагына кысып, алмак салмак алардын чачтарынан жыттап, көөдөнүнө батпай дүкүлдөп чыккан жүрөгүнүн кагышы өз кулагына угулду. Алтындарым менин, мага силерди Кудай Таалам өзү берген. Апаңардын жаны курман силер үчүн, деп көзүнүн жашын кылгыртты. Апа, эмнеге ыйлап атасыз? Амантай апасынын көз жашын алаканы менен сүртүп, анын көздөрүнө суроолуу тигилди. Жөн эле балам, мен силерди жакшы көрөм да, ошондуктан кээде ушинтип ыйлап алгым келет, деди Арсар көз жашын тыйып. Апа, ыйлабай эле коюңуз. Мен чоңойгондо сизди самолетко салып алып, Индияга, Кытайга алып барам, деди Эсентай. О, кара жаным мен, Кудай ошол тилегиңе жеткирсин. Эмнеге мени Индияга анан Кытайга алып барасың? Ал жакта кооз жерлер көп да. Мен сизге ошол кооз жерлердин баарын көрсөтөм. Амантай абам болсо сизге Американы көрсөтөт. О, садагаң болоюндарым. Силер чоңойсоңор, мен саякаттап эле жүрө турбаймынбы? Арсар сүйүнгөнүнөн кайра жашыды. Балдарын бекем кучактап, кагылайын айжан, балдарыңдын тилеги орундалсын. Сен көрбөй кеткен жакшылыктарды мен көрөйүн эми. Бизди колдой көр. Балким Алмаз экөөң о дүйнөдө табышып, жетелешип жүргөндүрсүңөр. Мен тирүү кезимде буларды эч кимге кор кылбайм. Мага жардам бере көргүлө. О Кудай, менин акыбалымды көрүп тургандырсың, колдой көр мени, кечир мени. Энеке, мен ушуга мажбур болуп атам, сен дагы кечир мени, деп Арсар бир оор үшкүрүп алды. Алмаз Капарович менен аркы беркини сүйлөшүмүш болуп, оңтоюн таап, микрофонду стол астына орнотуп койду. Демек бизнесиңди кеңейтейин деген оюң бар экен да, азаматсың. Ооба, ошондой оюм бар. Мен муну биринчи иретте сиз менен кеңештим. Эми мен кененирээк кеңсе табышым керек. Коркпо, кеңсе жагынан деле жардам бере алам. Менде бир ыңгайлуу вариант бар. Бирок аны заманбап кылып ремонттош керек. Эми сен жарды адам эмессиң да, колуңдан келет го дейм. О, рахмат сизге. Ушинтип маселенин кабыргасынан кармап чечип коеруңузду билип, сизге келдим да. Анда эмесе мен бара берейин. Жумуш абдан көбөйдү. Болочок кеңсенин имаратын качан көрөбүз?
Буюрса ушул 6-күн эле көрсөтөм аны. Шаардын чок борборунда. Ошондуктан арзан эмес, өзүң түшүнөсүң да. Азыр бизнесмендин баары эле шаардын ортосунан кеңселүү болгусу келет. Бирок ал имарат менин жакшы таанышымдыкы. Мен андан жакшылап эле баасын түшүртүп берем. Садыр Капарович бул иштен канча пайыз пайда көрөөрүн көңүлүндө эсептеп жиберди. Болду, сүйлөштүк. Албетте сиздин эмгегиңиз да жерде калбайт. Мен жакшы достордон колдон келген жардамымды аябайм. Жардамым үчүн акы деле сурабайм. Ошентсе да сиздин эмгекти кантип баалабай коеюн. Мейли анда жакшы туруңуз. Алмаз ордунан туруп Капаровичке колун сунду. Жакшы бар өзүңда. Капарович Алмаздын колун бекем кысып койду. Кабылдамага чыкканда кирүүгө кезек күтүп отурган чоң кара көз айнек тагынган, ооздорун ашкере кызыл боек менен боегон кой-кое жасанган кызды көрдү Алмаз. Анын чыкканын көрүп, кыз ордунан тура калды. Мен кире берейинби? Жок, азыр 1 мүнөт отура туруңуз. Секретарь Арсарды көзүнүн кыйыгы менен бир карап, жулкулдай Капаровичке кирип кетти. Кыз отурган ордунда ойдолоп жиберди. Чыгып бараткан Алмаз кыздын кебетесине көз кырын салып баратып, чалынып жыгыла жаздады. Чоң кара көз айнектин үстүнөн кыз аны таңыркай карап, абайлаңыз деп койду күлүңдөп. Өзүнчө эле мачого бул. Кечиресиз, Алмаз чыгып кеткиче шашты. Бул кыз сойку кыз го. Бул жерге эмнеге келген? Кызык. Машинасына шашылыш жетип, арыраак жылып кетти да микрофонду угуучу аппаратты иштетти. Уруксаат бекен? Арсар калп жылмайып кирди кабинетке. Жүрөгү дүкүлдөп, толкунданып, аны күтүп аткан Садыр Капарович кабагын билинер билинбес чытып, демин ичине алып, суу залик алды. Кел. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшы, күлүү күчтүү турасызбы? Арсар акырын Капаровичтин маңдайындагы отургучка отурду. Турабыз, Кудайга шүгүр. Өзүң эмне иш менен келип калдың? Капарович Арсардын кийимине баштан аяк көз жүгүрттү. Мунун акылы ордундабы деги, деп ойлоп койду ичинен. Мен сизге өтө маанилүү иш менен келдим. Бирок оюмду бул жерден эмес, башка жактан билдирсемби дедим эле. Ийинде. Эмнеге башка жерден билдиргиң келет? Айта бер оюңду. Бул жерде деле экөөбүздөн башка адам жокко. Мен билип атам. Сиз мага абдан таарындыңыз окшойт. Бирок мен сизди таарынтайын деген эмесмин. Чынымды айтсам, мен сизди абдан жакшы көрөм. Сиз боорукер адамсыз. Арсар айткан сөздөрүнөн өзү уялып, этегин кармалап, нымшып чыкты. Сен эмне деп атасың? Же сен мени келесоо көрөсүңбү? Сен эмнеге мынтип келдиң менин алдыма? Капарович Арсардын калп айтып атканын сезип, куйкасы курушту. Эмне дейсиз? Арсар башын көтөрүп, Капаровичти аянычтуу көздөрү менен карады. Сен эмне мени шылдыңдап атасың? Эмне оюңду ойногон келдиң? Андан көрө ачыгын айт. Эмне керек сага менден? Мен кантип сизди шылдыңдайын? Мен сиз менен жакшылап сүйлөшөйүн деп келдим. Мен эми сиздин айткандарыңыздын баарына макулмун, деди Арсар бир дем менен. Эмне? Сенин акыл эсиң ордундабы? Эмне болуп кийинип алгансың? Же сен чынында эле сойкусуңбу? Менби? Жок, мен сойку эмесмин. Өзүңүз деле билесиз да. Арсар безеленип жиберди. Мен сенин ким экениңди жакшы билген эмес окшойм. Эгерде сойку болбосоң, эмнеге мынтип кийинип алып, мага мындай сөздөрдү айтып атасың? Капаровичтин кыжыры келе баштады. Бул жөн жерде мынтип келген жок. Мунун бир билгени бар. Мени алдагысы келип турганын кара. Жок, мен сойку эмесмин. Мен жөн эле ушинтип кийинип алдым, сизге жагыш үчүн. Иттики, мен сени муунтуп өлтүрүп салгым келип атат.
Сен эмне, мени таптакыр ченден чыккан акмак көрөсүңбү? Мага мындай аялдар жага турган болсо, мен аларды таңгагы менен тиги Моссоветтен алмакмын. Мен убактымды албай, андан көрө чыныңды айт. Менден сага эмне керек? Капарович бакырып жибере жаздады. Болуптур, чынымды айтайын. Арсар мындан ары ойногондун кажети жок экенин түшүнүп, оозунун кыпкызыл боёгун жүз аарчысы менен сүртүп салды. Мага сизден чоң жардам керек. Анан бай эле ошентпейсиңби? Эмне жардам керек? Акыры келдиңби жардам сурап деп ичинен кымылдады Капарович. Мен сотко арыз жазгам күнөөмдү мойнума алып. Ала дегенде менден $10.000 сурады. Мен үйүмдү сатып бердим сураган. Эми болсо ал менден 30.000 сурап атат. 10.000 менен эле ишти жабам деген эле. Бирок жогору жактагылар мени кысымга алып атышат деген шылтоону айтып атат ал. Мен $30.000 кайдан алам? Мени сата турган эч нерсем калган жок. Дүкөн эмне болгонун өзүңүз билесиз. Бирок менин оюмча чынында сотко бирөөлөр кысым көрсөтүп аткандай. Арсар, ал сага ким кысым көрсөтүп атканын айткан жокпу? Деп сурады Капарович, кооптонгонун билгизгиси келбей. Жок, ким экенин айткан жок. Бирок кысым көрсөтүп атышат деди. Анда мен андан өзүм сурайм ким кысым көрсөткөнүн. Иттер десе, Кудайдын көзүн карашса боло. Капарович кара күчкө бакылдады. Сиз мага бизди тоноп кеткендерди табууга жардам бериңизчи. Мен чынында аларды издейин деген эмесмин, бирок эми иш башкача болуп калды. Мен анча акчаны кайдан алам? Анан тиги сотту күтө тур деш керек болуп атат. Балким сиздин сөзүңүз өтөбү дейм. Мага жардам бериңизчи, суранам. Мен сизден башка эч кимден жардам сурай албайм. Себеби мен сизден башка эч кимди тааныбайм. Арсар ыйлап жибермекчи болду. Сенин ишиң чынында эле татаал болуп калыптыр. Ооба, сен мени абдан таарынткансың. Бирок ошентсе да мен сага жардам бербей кое албайм. Мен муну жакшылап ойлонушум керек. Тиги тоногондорду табуу эми дээрлик мүмкүн эмес. Аны сен убагында айтканыңда балким ысык издер менен таап алмакпыз. Эми алардын изи сууду. Бирок ошентсе да мен аларды издештирем. Экөөбүз кечинде жумуштан кийин жолугуп, шашпай бир жерден чай ичип, кандай кылышты ойлонуштуралы. Кечке чейин мен да ойлоном бул иш жөнүндө. Коркпо, баары жакшы болот. Кечинде саат 8-де мен сени базардын берки бурчунан күтөм, деди Капарович, шашылып атканын билдирип, саатын карап. Кечки 8-деби? Арсар чочуп кетти. Бирок ошол замат өзүн колго алды. Болуп туранда. Ай, сен түшүнчү, азыр менин ишим чачтан көп. Мен сага жумуштан бошогон убакта гана жардам бере алам. Мен мамлекеттин кишисимин. Ансыз да тар убактымды өздүк иштериме жумшай албайм да. Анан ушинтип кийингениңди токтотпай болгур. Болуптур, мен түшүндүм. Арсар башын жерге салды. Анда эмесе азыр бара берсең болот. Кечки 8-де күтөм, деди Капарович сүрдүү. Макул, жарайт, 8-де ошол жерде болом. Арсар ордунан туруп, оңтойсуз кымтынып чыгып кетти. Булардын сөздөрүн тыңшап отурган Алмаз Капарович мен ойлогондой чеңден чыккан акмак деле эмес го деп ойлоду. Бул кыз менен көптөн бери тааныш окшойт. Буга жардам берем деди го. Бирок аны кезигүүгө чакырды. Бул кыз бир чоң балээге кабылыптыр. $10.000 менен да бүтпөй турган иш оңой деле иш эмес го. Соттун алкымы керне экен го 30.000 сураганын кара. Демек, бул кыз Капаровичтен жардам сурап келген экен, ошол ишти бүтүрүүгө. Кызык, кайдан кезигишет болду экен? Кайсы базардын бурчунан? Анын мага эмне мааниси бар? Кайдан кезигишсе, андан кезиге беришсин, деди да машинасын оталдырды. Бирок эмнегедир жүрөгү туйлап,
ушул кызга боор тартты. Байкуш абдан чоң балээге кабылган го. Балким мен буга жардам берсем кандай болот? Анда Капарович экөөнүн ортосуна турган болуп калбаймынбы? Бул экөө көптөн бери жакын байланыштагы. Болбосо эмнеге бул кишиге кабинетине келет эле? Деги эле бул кыздын үнү тааныштай угулат. Балким мен тааныган кыз болуп жүрбөсүн. Тиги киши биздин райондук болсо, бул кыз да балким биз жактан. Сүйлөгөнүнө караганда көлдүк кыз окшойт. Ай, эмнеси болсо да кийин көрөрмүн. Азырынча Капаровичтин өздүк иштерине кийлигишкеним болбойт, деп ойлоду да бул ойду башынан алып салды Алмаз. Арсар кечки жолугушууга даярдана баштады. Соня, кандай кийинишим керек эми? Сойку болгонум жакпай калды тигиге. Ал мени ресторанга алып барабы же жашыруун жайга алып барабы? Деп сурады Арсар досунан. Арсар, сен эми кандай кийинсең деле ага баары бир болуш керек. Ага сенин кийимиң эмес, сен керексиң. Менин оюмча жөнөкөй эле кийингениң оң. Ал сени кайда алып барса да эми баары бир эмеспи? Деди Соня оор үшкүрүп. Соня, сен эмне болуп атасың? Телмирип отурган Соняны таңыркай карады Арсар. Мен эч нерсе болбой элемин. Болгону сени алоолонгон отко түртүп ийгендей ичим ачышып атат. Эгерде алга аласа, сенин ордуңа барууга деле даяр элем. Бирок ал мени карап да койбойт. Кечир мени Арсар. Сенин ичиңде кандай бороон болуп атканын сезип атам. Тышыңдан билгизбегенге аракет кылып атасың. Бирок ичиңдеги өрт тышыңдан эле көрүнүп турат. Деди да Соня солкулдап ыйлап жиберди. Соня, болдучу эми. Менин ичимдеги ошол өрткө май чачпачы. Буга мени сен түрткөн жоксуң. Мен эмне себептен ушуга барып атканымды экөөбүз тең жакшы билебиз. Менин жашоом, менин балдарым. Бул сөздү токтотолу. Андан көрө мага дем берсең болобай болгур. Арсар көзүнө тегерене түшкөн жашын кирпигине катып, үнү калтырап чыкты. Арсар, кечир мени, мен куруйун. Соня жашын тыйып Арсарга күлүңдөй карады. Сонечка, алтыным, эзбечи мени. Мен ансыз да эзилип турам. Андан көрө сен балдарга көз болуп тур. Мен бүгүн түнү келбей калышым да мүмкүн. Арсар Сонянын жанына отуруп, аны акырын кучактады. Албетте, мен аларды көзүмдүн карегиндей сактайм. Сен аларды ойлоп эч кабатыр болбо. Бирок этият бол. Капаровичтин ким экенин унутпа бир мүнөттө. Сен адегенде андан сөз алышың керек. Ооба, мен да ошону ойлоп атам. Адегенде андан сөз алышым керек. Бирок андай адамдар сөзүнө тураарына деле ишеничим жок. Ошентсе да бул биздин акыркы мүмкүнчүлүгүбүз. Мен үйүмдү сатсак, сот сураган акчанын жарымына да жетпейт. Андан башка сатаар эч нерсебиз жок. Жок, биз сенин үйүңдү эч качан сатпайбыз. Болду эми, мен камданышым керек. Экөөбүз мынтип отурсак, жүүнүбүз бошоп, иштин баарын бузуп алабыз. Артка жол жок. Арсар чечкиндүү ордунан турду. Арсар, кечир мени. Балким сенин андан көрө түрмөгө отурганың оң болор. Дагы жакшылап ойлончу. Балдарды алса алышсын. Анда мен ошолор барган балдар үйүнө жумушка орношом. Алардын жанында болом сен чыккыча. Соня да ордунан туруп Арсардын колун кармады. Соня, сен эмне деп эле атасың? Болду эми, чайналбачы досум. Сен мени ушуга түрттүм деп кайгырып атасың. Мен билип атам. Бирок сен мени кылмышка түрткөн жоксуң. Сен менин көзүмдү ачтың, Соня. Мен жалаң эле өз керт башымды илбестигин ойлоп жүрүптүрмүн чын эле. Рахмат досум сага. Баары жакшы болот. Эгерде Кудай бар экенин болсо, акыры бизге да жарык күн тиет. Баары жакшы болсун десең, эч качан жаман нерсени ойлобо. Акыры аягы
Капарович деле адам да. Билбейм Арсар, мен жүрөгүм тынч эмес деги. Капаровичиң деле адам дечи, бирок кандай адам? Кеп ушунда да. Ал сени пайдаланып, моокуму канганда, сенин көйгөйүңдү да, сени да унутуп калышы мүмкүн. Мен да көп нерсени түшүнбөй жүрүптүрмүн Арсар. Акчалуу адам болсо эле кыйын, акылдуу адам деп ойлочумун. Сен да менин көзүмдү ачтың. Көрсө, акчалуулар деле келесоо болушат экен. Ал келесоолор акчанын күчү менен тээ жогору жактарга чыгып алышып, чалма кейин чала беришет турбайбы? Сен эмнеге баратканыңды ойлосом, ичегилерим үзүлүп атат. Бирок балдардын тагдырын ойлосом, андан да жаман заманам куурулуп кетип атат. Андан көрө качып кетсек эмне болот? Соня Арсарды суроолуу тиктеди. Анын тамашалабай турганын көрдү Арсар. Соня, мен болгону Капарович менен жолугушууга баратам. Мен тозоктун отуна түшүп бараткан жокмун го акыр аягы. Мен жаш кыз эмесмин. Мен бир турмушту баштан өткөргөм. Бул болсо менин экинчи турмушум деп эсепте. Эмнеси бар экен? Маселени чечип алган соң ажырашып кетпей жаным жокпу? Болду эми. Жөн эле баарын ордото бербечи. Сен айтмакчы болгону мен ага денемди берем, жүрөгүмдү бербейм. Андан көрө сен балдарга сак болуп тур. Мен кетээр маал болуп калды. Көп кечиксем тигинин жини келиши мүмкүн. Азырынча анын кыжырына тийбей туруш керек, деди Арсар. Болуп туранда. Барсаң бар, болоору болду. Бирок абдан этият бол, суранам. Соня Арсарды бекем кучактады. Соня, ыйлаак десе, болду эми. Арсар Соняны чачынан сылап эркелетти. Баары жакшы болот. Көрөсүң өзүң. Мен жөн эле бир келесоо аял эмесмин да. Эми аны кекиртегинен муун тагармайм. Коркпо. О, Кудай, бар экениң чын болсо жардам бере көр. Бара бер эми. Соня Арсарды кучагынан бошотуп, диванга отуруп калды. Капарович болжошкон жерге убаксынан мурда келди. Эмнегедир жүрөгү тынч албайт. Жигиттей толкунданып, саатын улам карайт. Арсар кечигип атты. Быкылдаган элдин арасынан качан көрүнө калат деп издейт. Бир маалда машинанын эшиги ачылып, Арсар капыстан пайда болду. Капарович чочуп кетти. Кайсы тараптан келе калды? Кутман кечиңиз менен. Арсар болушунча жылуу жылмайганга аракет кылды. Кел, отур машинага. Капарович калдаңдап отурган ордунан копшолуп алды. Арсар машинанын арткы эшигин ачып отурду. Алдына деле отура берсең болмок. Жок, ушул жерге эле отурайынчы. Бул жерде мени тааныгандар көп. Бирөө жарым көрүп калса сөз болот. Сени тааныш кыйын болуп калды го? Капарович жылмайып койду. Алдагы кара көз айнегиңди мен бая күнү көрбөсөм азыр таанымак эмесмин. Мен муну атайын кийип алгам. Арсар көз айнегин чечип, кол баштыгына салды. Сен тыңчы болсуң, кыйын тыңчы болмок окшойсуң. Мен сени баятан бери карап отуруп, кайдан пайда болуп калганыңды байкабай калдым. Мен бурчтагы дүкөндүн артынан келдим. Арсар, биз шаардан четирээк жакка чыгып кетели. Мейли, мага баары бир. Баары бир дечи. Капарович таанынгандай болду. Жок, сиз мени туура эмес түшүнүп алдыңыз. Мен кайда барарыбыз баары бир дедим. Болуп туранда, мен бир жакшы жерди билем тоо жакта. Ошол жерге баралы. Капарович машинени ылдамыраак айдап, шаардан чыгып кетүүгө шашты. Тоодогу үй десе, Арсар мурунку барган жерди элестеткен. Бул жолу таптакыр башка жакка келишти. Жөнөкөй эле тоо борундагы жалгыз үй экен. Аларды далдайган бир жаш жигит тосуп алды. Булардын келээрин билип, баарын даярдап коюп күтүп аткан өңдү.
Арсарды көзүнүн кыйыгы менен карап койду. Арсар, кире бер тартынбай. Капарович Арсарды алдыга өткөрдү. Босогон аттаганда Арсардын жүрөгү дүкүлдөп, жону тердеп чыкты. Өзүн колго алууга аракет кылып, болгон демин чогултуп үйгө кирди. Үй ичи укмуш жасалгалуу болгон менен мелтиреп муздак. Арсар ичиркенип алды. Капарович анын бул абалын сезди. Бул жөн эле өзүн кара күчкө салып келди бул жерге, деп ойлоду. Ичи ачышып, Арсарды артынан кыйта карады. Ички бөлмөгө өтүштү. Ал бөлмөнүн ортосундагы стол үстүнө дасторкон даярдап коюшуптур. Арсар түз эле төргө өтүп, кенен диванга чалкалай отурду. Эми боюн эркин таштап, болоору болсунчу дегенсип, эки жагына кайдыгер көз жүгүрттү. Көр деле муну. Аргай жакта жашыруун үйлөрү көп го. Деги бул өзү эмне деген адам? Арсар, сен эмнени эле ойлоп атасың? Капаровичке Арсардын отурушу жаккан жок. Мен эч нерсени ойлогон жерим жок. Баары жакшы. Арсар кара күчкө жылмайды. Ичиндеги алоолонгон жалын жалбырттап тышына чыгып кетчүдөй болуп атса да, шек алдырбаганга аракет кылды. Ооба Арсар, эми баары жакшы болот. Мен сага убада берем, деди Капарович Арсардын жанына отуруп. Аны акырын ийининен кучактап өзүнө тартты. Ушул мүнөттү канчадан бери эңсеп келет. Өзүн кармана албай Арсардын чачынан жыттады. Сиз шашылбаңызчы, мен бир аз тамактанып алгым келип атат. Бир аз үшүп да турам. Андан көрө тиги арактан куйсаңыз жакшы болор эле. Арсар Капаровичти акырын итерип койду. Капарович эсине келе калды. Ооба, мен азыр. Капарович калдалаңдап тура калып, рюмкаларга арактан куйду. Арсар анын алып берүүсүн күтпөй эле рюмканы ала калып, аракты бир ууртам менен жутуп жиберди. Дагы куюп коесузбу? Капаровичти жалдырай карады. Капарович эмне болуп атканын түшүнө албай Арсарды шектүү карады. Арсар, адегенде тамактан бир аз жесең? Жок, мен адегенде жылынып алайынчы, анан жейбиз го тамакты. Арсар аракты өзү ала калып, рюмкага толтура куйду да, аны да тартып жиберди. Кайрадан диванга чалкалай отуруп калды. Арак ичегилерин аралап, өзөгүндөгү алоолонгон жалынды акырындан өчүрө баштады. Өмүрүндө биринчи жолу арак ичкенге бат эле башы айланып, көздөрү тумандап калды. Ал түгүл күлкүсү келди. Мен подружкам менен анда-санда вино гана иччүмүн. Бекер кылып жүрүптүрмүн. Арак ичкен жакшы турбайбы? Арсар каткырып жиберди. Аны карап отурган Капарович да жини менен бокалга кап ортосунан аракты куюп, өзү ичип жиберди. Аздан соң көздөрүнүн чаары чыгып, Арсарды жутуп ичүүдөй карады. Сен эмне? Мени мазактагың келип турабы? Мен сени чын жүрөгүмдөн сүйүп атам, Арсар. Сен качан түшүнөсүң ошону? Сен мени менен ойногуң келип турабы? Мен билем. Сен балдарыңды алып калыш үчүн келдиң бул жерге. Сен мени пайдалангың келип турат. Бирок мен келесоо эмесмин, Арсар. Мага сени сүйүүң керек. Эгерде сүйө албасаң, мен сени пайдаланам. Мен сени жөн эле сойкулар катары пайдаланам, деп ызырынды Капарович. Эмне дейсиз? Мени сойкулар катары пайдаланам дейсизби? А мен сойку эмей киммин? Сойку деп денесин саткандарды айтат да, туурабы? А мен сизге денемди сатайын деп келдим. Арсар тумандаган көздөрү менен карады Капаровичти. Арсар, болду эми. Мен жанымды кашайтпа. Мен сенден муну күткөн эмесмин. Капарович
бакырып жиберди. Анда эмнени күттүңүз эле? Менин сүйүүмдүбү? Кечиресиз, менин сүйүүм башка адамга тиешелүү. Бир сүйүү эки адамга тиешелүү болбойт да, туурабы? Арсардын тили булдуруктай баштады. Эмнегедир денеси жибип, жанагы тырышкан абалдан чыкты. Арсар арактан дагы өзү куюп алып жутуп жиберди. Арсар, ал адамың өлгөнү качан? Аны канчага чейин сүйөсүң? Жок адамды кантип сүйөсүң? Ал өлсө өлө берсин, а менин сүйүүм өлбөйт да. Менин сүйүүм мен өзүм өлмөйүнчө өлбөйт. Арсар эми чындап эле мас болуп калды. Стол үстүндөгү аракка кайрадан колун сунганда, Капарович анын колун кармап калды. Болду, жетишет. Мен билгем сенин ушинтериңди. Мен балекет кылган күндө да сен мени эч качан түшүнө албайт окшойсуң. Сойку болсоң анда мен сени сойкудай пайдаланам, деди Капарович жини менен. Арактан бокалга кап ортосунан куйду да жутуп жиберди. Эми Капарович да кызып калды. Ал Арсарды тешетиктеп, анын оту өчкөн көздөрүн көргөндө ичиркенип алды. Бул катын чындап эле мас болуп калган го. Арсар, мен сен үчүн баарына даяр болчумун. Ал түгүл аялым менен ажырашып, сени мыйзамдуу аялым кылып алайын деген оюм бар болчу. Бирок сен баарын өзүң буздуң. Болуптур эмесе. Баары өзүң каалагандай болот, деди да Арсарды диванга түртүп жиберди. Арсар кайра турайын деп аракет кылды эле. Денеси мээсине баш ийбей, колу шалактей түшүп, өлүк сымал сулук жатып калды. Эртең менен Арсар чочуп ойгонуп, ордунан тура калды да эки жакты элеңдей карады. Адегенде кайда жүргөнүн түшүнбөй ден дароо болду. Анан акырындык менен кечөөкү болгон окуяны эстей баштады. Бул жерге Капарович менен келгенин эстеп, өзүн баштан аяк карап койду. Кечөөкү келген кийимдери менен эле экенин көргөндө сүйүнүп кетти. Ал түгүл кечөөкү отурган диванда бүкүлү уктаганын түшүндү. Демек, ал мага тийген эмес экен да. Бирок сүйүнүчү көпкө созулган жок. О, куураган жаным, ага эмне дедим болду экен? Эгер ал мага тийген эмес болсо, демек мен ага каршылык көрсөттүм. Эми менин ишим эмне болот? Ал мага жардам бербейт го эми. Баарын бузуп салган турбаймынбы? Келесо жаным, анда эмнеге келдим мен бул жерге? Арсар аргасы кетип, диванга күп этип отуруп калды. Стол үстүндөгү тамактар менен аракты көрүп, кечөө тамак жебей туруп арак ичкенин эстеди. О, Кудай, ушундай да келесоомунбу? Эми эмне болот? Эми менин теримди тескерисинен сыйрайт го тиги. Арсардын өңү бозоруп чыкты. Эми ал балдарымды сөзсүз алып коет. Саламатсызбы? Эшикти акырын ачып, кечөөкү тосуп алган жигит кирди. Арсар аны таңыркай карап унчуккан жок. Садыр Капарович сизди ойгонгондон кийин жеткирип кой деген, даяр элесизби? Садыр Капарович өзү кайда? Ал түндө эле кетип калган. Сиз аны оозга алгыс сөздөр менен сөгүп, ал түгүл бокал менен чаап жибердиңиз. Жигит мыйыгынан күлдү. Же Капаровичти, же Арсарды шылдыңдап атканы белгисиз. Сиз эмне, ушул бөлмөдө белеңиз? Жок, мен кошуна бөлмөдө болчумун. Мага баары угулду. Сиз болгон күчүңүз менен аны козел деп бакырдыңыз. Милисаларга баарынан да ошол сөз өтө жакпаарын сиз билбейт окшойсуз. Билем, кантип билбейин? Мен мас болуп калыптырмын. Демек ал мага катуу таарынып кеткен тура. Арсар ойлонуп калды. Ооба, катуу эле таарынды окшойт. Эшикти тарс жаап чыгып кетти. О, келесо жаным, аны эмнеге таарынттым? Арсар өз башын мыкчыды. Сиз аны таарынткыңыз келген эмес беле?
Мен аны таарынтпашым керек болчу. Анда кечирим сурап барыңыз алдына. Эмне? Кечирим сурап дейсизби? Ооба да. Эгерде таарынткыңыз келбеген үчүн болсо, алдына барыңыз кечирим сурап. Алдыңа келгенге атаңдын кунун кеч деген, балким кайра жүйүп кетет. Жигит эми чын пейилинен кеңеш берди. Ооба, сиз туура айттыңыз. Мен тезинен кечирим сурашым керек андан. Мен азыр өзүмдүн кебетеңди оңдоп алайын. Сиз мени анда Капаровичтин кеңсесине алып барыңызчы. Мейли, жарайт. Мага баары бир кайда алып барсам да, жеткирип кой деген жеткирип коем, деди жигит камаарабай. Калдар аке Алмазга барып келейин деп чечти. Атасына топурак сала албаса да, жогун жоктоп Куран окуп койсун. Ордунан ыргып туруп, шаша-буша кийинди. Үйдөгүлөргө тапшырманы байма-бай берип, жолго чыкты. Шаарга жетээр менен таксиге отурду. Алмаз азыр жумушунда эле болсо керек деп дароо кеңсеге барды. Эшик алдындагы кароол аны таанып сылык учурашты. Балам, Алмаз ордундабы? Ооба ордунда. Кароол бир саам буйдала калды. Калдар аке дүрбөлөңгө түштү. Бир нерсе болгонбу? Баары жакшы элеби, же анда бирөө барбы? Ал жалгыз эле, баары жакшы, кире бериңиз. Калдар аке калдалаңдап, коридордун төр жагындагы Алмаздын кабинетине баш бакты. Ойлуу отурган Алмаз ордунан тура калды. Ата, сиз кайдан? Балам, сак саламат турасыңбы? Кайдан болмогу эле айылдан эле келе жатам, балам. Жакшы жетип алдыңызбы? Алмаз Калдар акесин бек кучактап көрүштү. Келиңиз, төргө өтүңүз. Дени кардың сообу, балам? Жакшы, баары жакшы, ата. Эмнегедир ичиңде бир бушайманың бардай, балам. Жөн эле жумуш жөнүндө ойлонуп атам. Өзүңүз жакшысызбы? Айлапа тынчпы? Балам, мен сага жаман кабар алып келдим. Калдар аке ордунан туруп, Алмаздын колун бекем кысты. Кайрат кылга кылайын, атаңды ээсине бердик. Эмне? Кандай дейсиз? Алмаз даптаарып калды. Алмаз, балам, кайрат кыл. Сага кабар бербегенибиз үчүн кечирип кой. Василий анын кетишин жеңилдетти. Анын оорусун басаңдатып турду, бирок айыктыра алган жок. Атам, байкуш атам. Алмаз көзүнө кылгыра түшкөн жашты жашыра албай, ордуна шалдыра отуруп калды. Атаң эми жаны жай алып, энеңе кетти, балам. Калдар аке өкүттүү үшкүрдү. Алмаз бетин басып ыйлап жиберди. Атасына болгон кусалыгын эми сезип, атасынын кетиши жүрөгүн өрттөп жиберди. Калдар аке да жашыды. Мейли, ыйлап алсын. Балам, кайрат кыл эми. Андан көрө атаңа Куран окуйлу. Калдар аке көптөн кийин унчукту. Ооба, эми Курандан башка арга жок. Алмаз башын көтөрүп, муңга толгон көздөрү менен карады Калдар акени. Алдага түгүн-ай, ичинен кан жүрүп кетти го. Атадан айрылуу оңойбу? Калдар акенин да заманасы куурулду. Бирок азыр кайраттуу болбосо болбой турганын түшүндү. Ошонто эле, балам, эми кайратыңды колуңа ал. Өлгөндүн артынан кеткен эч ким жок. Тирүүлөр жашашы керек. Ата, сиз туура айтасыз. Тирүүлөр жашашы керек. А мен эмне кылышым керек? Мен тирүү да эмесмин, өлгөн да жокмун. Кой, антчу эмес. Эмне болуп атасың? Сен тип-тирүү эле мен маңдайымда отурасың го. Ооба, отурам. Бирок тирүүлөрдүн эсебинде жок болуп атпаймынбы? Эми ал убактылуу нерсе, сабырдуу болго кылайын. Эр жигиттин башына ошентип нечени сыноо түшөт. 90 бүтүп 9 калганда антип жүүнүңдү бошотпо.
Андан көрө эми мурункудан да чыйрал. Сен эрезеге жеттиң. Артыңдагыларды ойло. Мен деле бул жашоодо түбөлүк турбайм. Андан көрө Кудай карысынан берсин, силер жашагыла. Ата, кечириңиз мени. Мен ызак алдырып ийдим окшойт. Алмаз ордунан туруп терезе тушка барды. Мен эми чындап эле чыйралышым керек. Ошент балам. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деген. Аман болсоң, мунун баары да өтөт. Элиңе кайтасың. Үйлөнүп, отурукташып, эл катары оокат кыласың. Ата, рахмат сизге. Сиз болбосоңуз кандай күндө болот элем билбейм. Мен үчүн колуңуздан келгендин баарын кылып атасыз. Алмаз басып келип, Калдар экенин маңдайына отуруп, анын карттанган колдорун кармады. Балекетиңди алайыным, башыңдын амандыгын тиле. Мен сенден кантип жардамымды аяйын. Калдар эке Алмазды башынан сылады. Ата, менин сизге дагы өтүнүчүм бар. Айта бер балам. Колдон келе турган иш болсо жасайм. Ата, мен баягы классташ кызым Арсар жөнүндө билгим келип жүрөт. Сиз айылдан акырын сурамжылап көрөсүзбү ал жөнүндө? Арсар жөнүндөбү? Албетте сураштырып көрөйүн. Ата, мен ал жөнүндө көбүрөөк билишим керек болуп атат. Менин ишим жакында аяктаганы турат. Эгерде баары жакшы болуп бүтүп калса, мен Арсарга кезигишим керек. Алмаз, сен ошол кызды дагы да болсо ойлоп жүрөт окшойсуң. Ооба балам, мен сезип турам. Сен аны унута элексиң. Сен эми кайдан да болсо аны табышың керек. Мен болсо ал жөнүндө акырын акмалап сураштырам, деди Калдар эке Алмазды тике карап. Алмаз карыянын колдорун бекем кысып, ага болгон чексиз ыраазычылыгын көздөрү менен айтып турду. Мен атам ооруп атканда айылга барбадым беле. Ошондо Арсарды аялдамадан көргөм. Жеңеси экөө жол тосуп турушуптур. Албетте мен аны менен сүйлөшө алган эмесмин. Кийген кийимине, кебетесине караганда ал шаарда жашап жүрөт окшойт көптөн бери. Мен барган жердин баарынан аны көрүп каламбы деп издейм, бирок азырынча көрө элекмин. Балким ал жөнүндө айылдан бир нерсе билинип калар. Демек, алгыс шаарда жашайт экен да. Андай болсо айылдагылар деле ал жөнүндө жартылуу эч нерсе билбесе керек. Ата, ошентсе да ал жөнүндө сурамжылап көрүш керек болуп атат. Балким ал турмуш куруп, жакшынакай жашап аткандыр. Мен аны ачык издесем, жашоосуна кайрадан бүлүк салып, залакамды тийгизип аламбы деп коркуп атам. Ал жеңеси менен сырдаш эле. Жеңеси Арсардын кайда турарын, эмне иш кылаарын, турмуш курган курбаганын билет болуш керек. Мейли, мен акырын сурамжылап көрөйүн. Сен эми этият болчу балам, ишиңди чаташтырып алба. Калдар эке дагы да болсо ошол кыздын айынан ишиңди чаташтырып алба дегиси келди. Бирок антип айта алган жок. Ата, балким мен өтө эле этият болуп атып, ишим чубалып баратабы деп да ойлойм. Алмаздын көздөрүнөн от жанып, Калдар экени тигиле карады. Кой балам, антчу эмес. Ачуу душман, акыл дос деген. Сабыр кылгы балам. Сабырдын түбү сары алтын. Мен чарчап кеттим ата. Деги качан бүтөт бул окуя? Балам, жашоо деген бир көз ирмемдей эле өтүп кете турган нерсе экен. Бирок шашылуунун кереги жок. Эркин басып жүргөнүм менен капаска камалган жолборстой абалым. Ашыкча дем алуудан да корком. Балким баарын бир шилтем менен бүтүрүп, эмне болсо ошо болгонун көрсөмбү? Алмаз, сен жеке керт башың үчүн ошентсең деле болот. Бирок эгерде сен бир нерсе болсоң, сенин жакындарың кандай абалда калышат, ошону ойлодуңбу? Өңгөнү айтпаганда мен эмне болом? Мен сенин амандыгыңа каниет кылып жашап жүрөм го. Калдар эке кемшеңдеп ыйламакчы болду.
Мен күмүш айыма эмне деп жооп берем деп ойлоду ичинен. Алмаздын жүрөгү сыздап кетти. О курган жаным, мен эмне болуп атам? Ата, мени кечирип коюңузчу. Кээде ушинтип баарынан тажап кетип атам. Мен таптакыр башка адамдын жашоосу менен жашап аткандаймын. Мен тоолорумду, торуну, силерди абдан сагындым. Балам, ошондуктан чыдашың керек. Сенин аман кайтышыңды күтүп аткан жакындарың бар. Тоолоруң, торуң да сени күтүп атышат. Эгерде сен шашылып кетип түрмөгө отуруп калсаң, жетиги кылмышкерлер сени жок кылышса эмне болот? Бизге ошондо оңой болобу? Ата, кечириңиз мени. Мен анын баарын түшүнүп эле турам. Бирок кээде ушинтип бошоп кетип атам. Мени жумушум гана алаксытат. Мен чыдайм. Аягына чыгам бул иштин. Сиз эч нерседен кабатыр болбоңуз. Андан көрө ден соолугуңузду караңызчы. Атам кургур урунуп, беринип жүрүп кетти бул жашоодон. Мен эмне болмок элем, балам? Өмүр бою тоодо мал баккан адам оорчу эле. Кудай өмүр берсе, жашай берем. Сенин мөрөйүңдү колуңа алар күндү күтүп жүрөм. Ошондуктан чыйрал. Эч качан артка кайтпа, балам. Ата, мен да ошол күнгө жетсем деп жанды албастап жүрөм. Көйгөйлөрү менен сиздин да зээниңизди кейиттим го. Жүрүңүз, ашканага барып тамактаналы. Атама Куран окуйлу, деди Алмаз чыйрала түшүп. Мунуң жакшы кеп. Калдар аке калдаңдап ордунан тура калды. Садыр Гапарович жумушуна келери менен секретарына катуу тапшырма берди. Мага башкалардан эч кимди киргизбе, деди сүрдүү. Кабинетине кирип, креслосуна отуруп, иш кагаздарын карайын деген аракети текке кетти. Оюнан арсар кетпеди. Ызасы ичине батпай, ушул азыр кимден да болсо өч алчудай. Кагаздарды ары жылдырып салып, ойлоруна чөмүлдү. Көр деле муну. Мени шылдыңдагысы келет. Мен эми сага көрсөтөм жашоону жыргал. Телефонду алып, тааныш номерди терди. Алло, мага тезинен келип кетчи, деди да телефонду ордунан тарс эттире койду. Тыңчысы тез эле кирип келди. Тыңчысынын саламын алиге албай, түз эле маселеге өттү. Сен мени жакшылап угуп тур. Жайнакованын артынан эми ар бир кадамын аңдыйсың. Анын бир мүнөт жашоосу көз жаздында калбашы керек. Алга чууга даярданып атат. Бул жолу абдан жакшы даярданып атат. Эгерде биз аны качырып жиберсек, башыбыз кетет. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Бирок Садыр Гапарович, кечиресиз. Эмнеге биз Жайнакованын ишин коопсуздук комитетине өткөрбөйбүз? Тыңчысы жүрөгүн өйгөн суроосун берди. Эй, сен мага акыл үйрөткөндү коюп, өз ишиңди тың алып барчы, макулбу? Мен сага маянаңдан тышкары акча төлөп атканымды унутпа. Ансыз да араң турган Садыр Гапарович бакырып жиберди. Кечиресиз, мен баарын түшүндүм. Тыңчы чыккыча шашып ордунан турду. Купуялыкты унуткан жоксуңбу? Жок, аны кантип унутайын, жакшы туруңуз. Келесо, мага акыл үйрөткүсү бар. Садыр Гапарович тыңчысынын артынан кобуранып алды. Шашпа, Арсар. Эми көрсөтөм мен сага. Эми чындап менин алдымда чөгөлөгүдөй кылам мен сени. Абаса, не бар не жок, чек арага да билдирип коюш керек. Баягы болот деген неме ошол жакта болду экен. Гапарович телефонду бурады. Алло, болот, саламатсыңбы? Садыр Гапарович, саламатсызбы? Саламатчылык. Баатыр, иштер кандай? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, баары жакшы буюрса. Өзүңүз күбүлүү күчтүү турасызбы? Кудайга шүгүр, турабыз. Болот, сен чек арада эле иштеп атасыңбы? Ооба, ошол жерде элемин.
Анда эмесе мен сага бир купуя иш боюнча чалып атам. Сенин жардамың керек болуп атат мага. О, Садыр Капарович, сиздей адамдан кантип жардамыбызды аяйлы? Болот, бул иш экөөбүздүн ортобузда гана болушу керек. Албетте, мен да сага кези келгенде чоң жардам кылам. Мен бир адамдын чек арадан өтөөр өтпөсүн билишим керек болуп атат. Эгерде өтүүгө аракет кылса, аны ошол жерде кармап турушуң керек. Бул мамлекеттик иш, бирок азырынча ишке жүрүш бериле элек. Мен бул адамдын чынында эле кылмышкер экенин такташым керек болуп атат. Ошондуктан азырынча расмий түрдө талап кыла албайм. Бирок бул өтө опурталдуу иш, этият болуш керек. Эми сен өзүң деле мындай ишти жакшы түшүнсөң керек. Албетте, мен баарын түшүндүм. Мага ал адамдын сүрөтү, аты жөнү керек. Калганынан камсанабаңыз. Болуптур, мен анын таржымалын берип жиберем. Ал аял киши, жанында 2 баласы болушу мүмкүн. Бул аял бала уурдоо боюнча шектелүүдө. Бирок айтпадымбы, азырынча аны кармоого негиз чогула элек. Сен чек аранын баардык постторуна билдирип коюшуң керек. Бирок расмий түрдө эмес. Бул аял поезд менен же самолет менен да чыгып кетиши мүмкүн өлкөдөн. Эгерде ал чек арадан өтүүгө аракет кылса, аны бир шылтоо менен ошол жерге кармай турушуңар керек. Анан мага дароо билдиришиң керек. Түшүнүктүү. Мага таржымалын жөнөтүп ийиңиз. Макул, рахмат сага болот. Менден эмне жардам керек болсо айта бер. Колдон келип турганда жардамымды аябайм. Негизгиси бул иш жөнүндө азырынча экөөбүздөн башка бир да жан билбеш керек. Башка постторго башка легенда ойлоп тап, макулбу? Мен түшүндүм баарын, баардыгы сиз айткандай болот. Болуптур анда, жакшытыр. Мен курьерди бүгүн эле жиберем. Өзүңүз да жакшы туруңуз. Капарович телефонду ордуна коюп, сейфинен Арсардын сүрөтүн алып чыкты да далайга тиктеп отурду. Бул шайтанбы же периштеби? Эмнеге ушунча башым айланып калды? Арсар, эмнеге жыргай турган жериңден качасың? Оор үшкүрүп алды да стол үстүндөгү кагаздан бирди алып, ага Арсардын аты жөнүн жазып, сүрөттү кошуп, конвертке салып чаптады.